жүрөт, туурабы? Ошондуктан биз азыр мына мондай күбөлүктү чыгардык мына. Бул эң акыркы үлгүдөгү дүйнө жүзүндө бир 10-дукка кирет десем да болот. Чип ичинде муну мүмкүн эмес жасаганга. Компьютер менен да башка. Только ушу биз өзүбүздөн чыгарат. Мен баягы өнүккөн өлкөлөр, алдыңкы өлкөлөр жасап коюшу мүмкүн эми. Америка, Россия, Кытай сыяктуу баягы дүйнөлүк державалар. Эми мен аны 100% эметем, бирок алар кылбайт андайды, билесиңер. Ошон үчүн мына эч кандай подделкасы жок. Мына мындан ары ушундай праваларды беребиз. Азыр алмаштырып атканыбыз да ошол праваларды. Ескилерин бүт барын ушу эски права менен эски ID картты барын алмаштырып бүтөбүз. Быйыл жылдын аягына чейин бүтөбүзбү? Эмдиги жылы бүтөбүзбү же аркы жылы бүтөбүзбү? Бардыгын бүткөндөн кийин, моунун бардыгын биз жокко чыгарабыз. Могу тех паспорттарды дагы мынакей жасалма. Бардыгын жокко чыгарабыз. Ошондо мына могу гана калат. Баягы могул эски айдоочулук күбөлүктөр менен айдап жүргөн чет өлкөдө, Америкада болобу, Европада, Россия, Казакстанда, кошун өлкөлөрдө болобу, бардыгы жокко чыгат да. Суроогу бүтө элек болсо дагы жокко чыгат. Мына ушинтип биз тазаланалы деп атабыз. Түшүндүңүздөр, Паспорт мына, могу илгерки паспортубуз. Бир да бир кыйраткан жеринде бир защитный элементтери толук эмес болчу да. Муну эгерде мен кааласам, мен деле жасап алсам болот эле да. Жасалма паспорттарды билесиңер, террористтердин колунда жүргөн, башка өлкөлөрдөн келген мусулман динин кармангандар ушул паспорттарды сатып алып, жасалма паспорттарды ажылыкка барып келип аткандар бар да, Кыргызстандын атынан. Бүгүн дагы бар ушул паспорттар менен барып келип аткандар. Бүгүн дагы мына. Не кылыш керек эле? Биз мына өзүбүз мондай паспортты чыгара баштадык. Муну да жасаганга мүмкүн эмес. Бу да бир дүйнө жүзүндө 10 өлкөлөрдүн 10-дугуна кирген паспорт мына. 10-дукка кирет. Муну эч ким азыр жасай албайт. Муну жасайм дегендер адамдар. Анткени баягы корголуучу элементтери абдан көп мунун. Канча бир 12 элемент кошулду окшойт мурункуга караганда. 18 элемент кошулду мына. Коштук мына. Жасоого мүмкүн эмес дегенге. Мына азыр ушул паспортту уже дүйнө жүзү бизде признавать этип, бардык өлкөлөр эң туура деп 10-дукка кирет деп. Мисалы 10-дукка кимдики кирет? Америка кирет, Россия, Кытай, Европа өлкөлөрү менен мына биз дагы кирдик могу менен. Түшүндүңүздөр, Тех паспорттар дагы мынакей. Мурда мондай болчу. Муну деле любой жерден жасап алса болот эле. Компьютерден эле чыгарып жасап алсаң, анан сыртына диге жана подвалдар бар го, метролордо же бизде деле жанагы подземка ошолордон сыртына чаптатып алсаң болот эле. Эми тех паспорт мынакей. Кеп-кичинекей, жөн эле кадимкидей эң ыңгайлуу. Муну да жасоого мүмкүн эмес. Анткени мунун дагы ичинде өзүнүн корголуучу элементтери абдан чоң камтылган. Так. ID карт мен айттым, бул боюнча мына. Эми мындан ары ошол мен айткандай метролордо сатпайт. Мурда метролордо сатып жүрчү. Бар-бараңар да ошого күбө болгондор Москвада. $5000 ID карт сатчу, мындай ID карттарды $5000. Праваларды канча бир 1000ге чейин сатчу. 1000ге чейин ушу Москвада сатчу. Азыр да ошол правалар бар. Мына мен өзүм 9 ай 2016дан 2017 жылга чейин 25 мартта 2017 жылга келип камалганга чейин мен 9 ай Москвада жүрдүм. 9 ай. Мен өз көзүм менен мына ушуларды көрдүм. Сатып алып жүргөндөрүн. Айрыкча көбүнчө кошун өлкөлөрдүн, башка өлкөлөрдүн жарандары сатып алышчу. Ошолорго жасап сатчу да. Азыр эми бардыгын бекер алмаштырып берип атабыз мына. Могул эски правалары барларды азыр мына өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар, очередте турат го, бекер бир тыйын төлөбөй алмаштырып берип атабыз. Эмне үчүн дегенде мамлекеттин эсебинен. Эмне үчүн дегенде биз мындан ары бу эскилерин жок кылгандан кийин мындан ары Кыргызстанда жасалма паспорт чыгат. Анан Кыргызстанда ушундай документтерди берүүдө, праваны болобу, тех паспортту болобу, паспорттарды берүүдө болобу, коррупция жок деген өлкөгө айланышыбыз керек. Дүйнө жүзү бизди ошентип тааныш керек. Түшүндүңүздөр, Ошондой өлкөдө жашагыңыздар келеби? Албетте. Келет, албетте. Жакшы экен анда та. Жүзгө жакын, 100-дүн тегерегинде жеке автошколдор бар экен. Канча эле саны? 200 го? 275. 275. О, мына көрдүңөр, мен 100 деп жүрдүм.
275 jeke avtomobillerden okutkan. Ne okut? Jeke şkollar. Sizler jekelerden okup geldiňer da barıňar, ya? 2,5 ay okuduňar mı? B kategoriyasını alış üçün, ya? Jeke jaktardan 275 mektep bar eken. Jakşı okutpayt, bile özanı, egerde adam özü niyet kılıp jakşı okugandar bolsa araňardan bir ele jolu, je bolbosa 3-4 jolu gelip tapşırıp ötüp alıp otasyňar. 20 jol ötpey dagı oturgandar bar mına. 20 jol, bilesiňer barmy şonday tanıştaryňar? 20 jolu aýtçy, barmy sen tanışyň? 20 jolu gelip 21-nji jolkuga getdi gaýra mınakey. Aýgerde murunku zaman bolgondo jeke şkoldun nemeleri akça alıp turup akırın adam faktor aralaşıp korrupsiya. Anı ötkörüymek. 5-6 joldan keyin ele ötmek da. Hazır buna gördüňer bugün искусственный интеллект kirip şonduktan mümkün emes hazır murunkuday. Emi biz bunu emne üçin kılıp atabız? Antkeni biz degen bir gün menen, bir jıl menen, 5-10 jıl menen yaşaşybız gerek da. Biz tüölüktü tüzüp ketişimiz gerek. Bizdin gelecek muun, bala çakalarыбыз, nebere çöwere, kıvıra, tompok, tonkok, jakka çeyin mıyzamdуу, koopsuz, adilettүү, anan keyin kalыс өлködө yaşaş gerek. Doğru aytamby? Doğru. Biz şu jerde oturgandar tüölük emesbiz. Mamleket tüölük kalat, a bizdin den kийинки поколениядагы tüölük bolat. Mına bizdin jasap atkan işimiz oşolar üçün. Tak, emi anda jeke mekteplerden oşol nemelerine, sanına toktolo keteyin. Men 100'den aşık dep aldım, 275 mektep bar eken. Jeke mektepterde, misalı V kategoriyası üçün okuu mönöt 2,5 ay, okuu akısı 20 000 somdan төлödüňer, төлöp atasyňar. Aydo sabakları dep 18 000 som, bardygy bolup 38 000 som төлöp atasyňar. B kategoriyası, bu hem jеңil maşina menen грузовой maşinany aydaş üçün. Okuu mönöt 3,5 ay, okuu akısı 30 000, aydo sabaklarına 18 000, anan bardygy bolup 48 000 som төлöp atasyňar. Anan jeke mektepterde patkulüç degen dagı varianty bar eken. Bar eken da. Bunu hem barыбызга деле жашырын эмес. Bardyk etaptardy bütürüp, koluna aydoçuluk kübölük berүү menen 65 000 somdan 70 000 somdan $1000 çeyin alıp anan kübölük bergen mektepler var mına. Şu 275 mekteptin arasında. Uşuga çeyin oşol kübölük satılıp gelgen faktılardı mına misal menen keltir ayta keteyin da. Misalı mına 2015 yıldan beri ele alsak, jeke mekteplerden okup egzamin ötkönlördün paşti 100% bolgon egzaminden ötüp ketkenler. 2015 yıl, 19 yılga çeyin da paşti 100%, 90-95% da mı tağırağa aytsam. Bir 5-10% ele ötpey kalıp жүрgön antkeni alar akça berçemez. Bir alçumez, je bolbosa bergisi gelçemez degendey da, ya. Mına men silerge sifralardy keltireyim. Al em 2021 yıl olsa biz sistemany kolga alıp 5-6 jetekçi almaştırdım dep atpayım, bирөө kamalıp da ketdi, barıňar bilesiň. Korrupsiya menen güreşe başlaganыбызdan başlap mına bul görsetgüç daroo düşkön da. Misalı mına egzaminden ötkönlördün sany 28% jetip kalgan. Ha ötpegönдөр 72% ötkön emes mına. Payızlar. Eger 500 000 jaran teoriýalyk egzaminge girgen bolsa, hazırkı bugünküdey ötkön adamlar 139 000 gana adam ötkön, ötpegönдөр 361 000 adam bolgan. Emi bul 21-nji жылдардагы murdakı жылдарга karaganda korrupsiya toktoy elek bolçu, жаңыдан güreşe başlagan kez bolçu, oşol üçün 139 000 kişi egzaminden ötüp ketken. Arasında обязательно bayakı albatta kübölüktü satıp algandar da bolgon, ötkönlördün arasında albatta bogan emi adam faktoru aralaşıp akça berip anan ötüşkön. 2022 yılı mından daldylagan 595 000 jaran teoriýalyk egzaminge girgen. 595 000, 600 000 mına. Jarım milyondan aşıp atar. Ötkönlörü 18%, ötpegönдөр 82%. Mına ulam güçötkön sayın, ulam kıskan sayın mınday. Tarbiyaga çakırgan sayın, tartipke çakırgan sayın, korrupsiýany jok kılgan sayın mına ulam tömende oturat. 2023 yılda alsak 600 000 jaran egzaminge girgen, teoriýalyk egzaminge. Ötkönlördün sany 12%ga düşüp kalgan. Burada 18'i 12%ga.
Өтпөгөндөр 88% болгонуна болду. Бул 23 жыл. 600 адамдан өткөндөр ошо 72 эле миң адам өтүптүр. Өтпөгөндөр 528 миң адам өткөн жок. Мына окубай эле, эптеп эле барып чалабыла 2,5 айымды, 3,5 айымды өткөрөм дагы анан барып туруп акча менен алам дегендер да окубай болгондор да мындай. Жеке мектептерге эмне керек? Жеке мектептерге акча болсо болду. 500 миллиондон ашык адам өткөн эмес. Күбөлүк